Саламатсыңарбы балдар? Бүгүнкү биздин өтө турган темабыз Жапон жана Индия элдеринин музыкасы. Биздин максат Жапон жана Индия музыкасы менен таанышуу, Жапон жана Индия музыкаларын салыштыруу менен уга билүүгө тарбиялануу. Жапон музыкасы. Жапон элинин музыкасы эки түрдө турат. Ал Будда ыр аткаруусу сёмо жана Ак сарайдагы оркестрдик музыка гагаку деп аталат. Гагаку музыкасын императордун Ак сарайында аткарышкан. Гагаку аспаптык музыкасы, канген жана би музыкасы бугаку болуп экиге бөлүнөт. Жапондардын музыкасы өтө жеңил, назик мүнөздүү келет. Жапонда жер кыдырып жүргөн ырчы акындар көп болгон. Эл арасында кеңири таралган жомоктордун бири Тайыр үйү жөнүндө повест. Бул повестти Озеки айтышкан. Монсо деп аталган жер кезген дервиш музыканттар диний ырларды ырдашкан. Жалпы эл бул ырлар үйгө бакыт алып келет деп эсептешкен. Азыркы учурда музыканттар да элдик музыканы жакшы көрүшөт. Элдик музыканы алар синтезатордо ойноп аткарышат. Ырларынын сөздөрүн жапон жомокторунан, уламыштарынан пайдаланышкан. Кагура бии дагы Жапон элдеринде кеңири колдонулат. Жапон элинин кылдыгы шертмек аспаптарынын бири кото. Бул аспапты ойноодо аткаруучу оң колунун бармак, сөөмөй жана ортон манжаларына тырмак кеп кийип алат. Кото аспабын ойноо Жапон элинин салттуу аспаптык аткаруучулук өнөрүнүн бири. Ал элде кеңири таралган. Өзгөчө императордун Ак сарайында көпчүлүк учурда ойнолгон. Кото аспабы бүгүнкү күндө кеңири тарап өнүккөн. Бул аспап Жапон элинин бүгүнкү күндө да заманбап музыкасынын өнүгүшүнө зор көмөк берген. Жапондардын биба кылдуу аспап, тайко урма аспабы, сякухате үйлөмө аспабы, самисен 3 кылдуу чертмек аспабы, музыкалык аспаптары эл арасында кеңири таанымал. Биба лютня аспабына окшош келет. Биба аспабында жер кезген музыкант аткаруучулар ойногон. Аларды биба хосси деп аташкан. Азыр балдар биз Жапон музыкасынан үзүндү угалы. Under the sky. Love. In universal understanding. Индия элинин музыкасы. Индия музыкасынын кудайы Сарасвати. Ал бардык чармачылык адамдарга дем берет. Индия музыкасы угуучулардын көңүлүн көтөргөн маанайды түзөт. Индия элинин музыкасы көптөгөн жанрларга бай. Алар элдик, классикалык, эстрадалык болуп бөлүнөт. Индиянын музыкасын укпаган дүйнөдө бир да адам жок чыгар.
Индия музыкасы байыркы музыка. Ал кылымдар бою аткарылып, жалпы элдин көңүлүнө жагып келген. Бхангра тирүү, жандуу бии музыкасы. Бул музыканы түшү майрамда аткарышкан. Вакыт өткөн сайын бул музыка эл ичинде кеңири таралган. Аны үйлөнүү тоюнда, жаңы жылдык майрамдарда аткарышат. Индия музыкасы барган сайын өсүп өнүгүү менен аны бүт дүйнө эли угууда. Индия музыкасы өзүнүн өзгөчөлүгү менен дүйнө элдеринин музыкасынан айырмаланып турат. Индиянын классикалык музыкалык чыгармалары негизинен сантура аспабында аткарылат. Индиянын элдик музыкасы баджан деп аталат. Баджандар Индиянын ыйык жазууларына арналган ырлар. Көркөм фильм боюнча Индия дүйнө жүзүндө биринчи орунду ээлейт. Көпчүлүк кинофильмдердеги ырлар бара-бара элдик хитке айланууда. Танцор диско фильминин үзүндү угалы. Балдар, силер менен биз бүгүн Жапон жана Индия элдеринин музыкасы жөнүндө маалымат алдык. Эки элдин музыкасынын айырмачылыгын талдап билдик. Жапон жана Индия элдеринин музыкаларынан үзүндү уктук. Ушуну менен сабагыбыз аякталды. Үйгө тапшырма. Китебиңердин 104 жана 105 бетиндеги суроолорго жоопторду дептериңерге жазгыла. Саламатта калгыла.